Башкармалыгынын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана биотүрдүүлүктөгөн бөлүмүнүн Кочкор районундагы кызматкерлерибиз. Орозбек Мирлан, мен Абдыжалилов экөөбүз Иса Айкен таанысыздар. Иса Айкен бизде да чоң иштешебиз. Биз Кочкор районунун кызматкерлери. Эгер акыркы аңча дисмени түзүлүп команда болгонбуз. Ошол жерден темабыз болсо жаратылышты коргоо, канаттууларды коргоо, анан канаттууларга уя келди. Уяларды жасап ар бир айылдын арт тарабына таратып бердик. Анан бирөөнө келчи карашчылыктар уя салынган уже мектептин маңдайында бактарда уже салынды. Анан уя жөнүндө да түшүнүп алдык. айырмачылык болот да, ошону билчек. Канча санын ошону чыгышат да, канча биз болот да ошо. Эмелер эксперттер ошо видеокамераларды жана чөкпөй толук ошо аркылуу ошо өзүнүн бир айырмачылык болот, ошо аркылуу санап жүрөт да. Кызматтар келген буну азыр илип эмеге текшерип турат. Карашчылык бири кандай болуп атат, ошо окуучулар текшерип атат, бүгүнкү ушундай иштер жатып атат да. Анан эми буюрса, могу экологияга катышып аткан балдар бар турбайбы? Могу кысылгы аягында алма турбайбы? Ошого чычык канат деген. Анан алмага суотникке чыгып берсеңер болот. Алма өсүп атканын көрүп, ошол дагы биз фонддон келип каржыланып бир 400 алма отургузулду. Азыр 600 чычык канат келди, чоң. Ошонун баары эки комитет түзүлүп, ошонун кайсы бир проценти ушул Кара Сай өкмөтүнүн экологиясын оңдогонго акча менен каржыланат. Анан ошого активдүү катышып атат, бизде балдар. Азыр силер конкурска катышып атасыңар экология боюнча, туурабы? Мына булар ошондой активдүү иштер болуп атат. Жакшы. Мисалы мынакей ак илбизде билет кезде жоголуп аткан кызыл деп келген жаныбар келчү. Бирок ушул кайтып коргоого жардам кыла алабыз ар бирибиз. Эмне салынып жардам болот? Кандай оюңар бар? кантип ушул жаныбарларды сактап калууга кандай салымдашуу болобуз? Илбизге эмес негизи. Жоголуп аткан кызыл китеп жаныбардын баарына да. Туруп жакшыракай жооп берген. Жанагы касып аткан чөптөрдү билип атасыздар. Эмне чөптөр касылып атат? Азыр могу Кочкор Тамыр менен касып атат. Телевизор чейинчи бар, сатып алган.